Бешинчи бөлүм. Сүйлөгөнгө шашылба. Жүрөгүңдө Кудайдын алдында сүйлөгөнгө ашыкпасын. Анткени Кудай асманда, сен болсо жердесиң. Ошондуктан аз сүйлө. Түштөр түйшүктүн көптүгүнөн кирет. Акылсыздын үнү көп сүйлөгөнүнөн билинет. Кудайга убада берсең, аны кечиктирбей аткар. Анткени ал акылсыздарга ырайым кылбайт. Берген убадаңды аткар. Убада берип, аткарбай койгондон көрө, убада бербегениң жакшы. Тилиңдин, денеңди күнөөгө батыруусуна жол бербе. Кудайдын периштесинин алдында бул жаңылыштык дебе. Болбосо Кудай сенин сөзүңө каарданып, колуң менен кылган иштериңди кыйратып салат. Анткени көп түш көргөндөн курулай убарыгерчилик жана сөз көп болот. Бирок сен Кудайдан корк. Эгерде сен кайсы бир дубанда кедейлер кысымга алынып, адилеттик менен чындык бурмаланып жатканын көрсөң, буга таң калба. Анткени жогоркунун үстүнөн андан жогорку карап турат. Анын үстүнөн эң жогорку көз салып турат. Өлкөнүн артыкчылыгы болсо, өлкөсү үчүн кам көргөн падыша болуп эсептелет. Күмүштү сүйгөн адам күмүшкө тойбойт. Байлыкты сүйгөн адам андан пайда таппайт. Бул да курулай убарыгерчилик. Мал мүлк көбөйгөн сайын, аны пайдалангандар да көбөйөт. Аны ээлик кылгандар аны карап туруудан бөлөк кайсы багытты табышат? Көп жейби, аз жейби, эмгекчинин уйкусу таттуу. Ал эми байдын ашыра тоюп алганы өзүнө уйку бербейт. Мен күн астында кайгылуу нерсе бар экенин көрдүм. Байлык сактап жүргөн ээсине зыян келтирет. Ал байлык күтүлбөгөн кырсыктардан жок болот. Андан уул төрөлдү, бирок анын колунда эч нерсе жок. Ал энесинин курсагынан кандай жылаңач чыкса, ошондой жылаңач кетет. Өз эмгегинин колуна эч нерсе көтөрүп кете албайт. Бул да кайгылуу нерсе. Ал кандай келсе, ошондой кетет. Текке кеткен эмгегинен ал эмне пайда тапты? Ал болсо өмүр өткөнчө караңгыда, тутааланып, капаланып, ачууланып тамак жеген. Мен жакшы, жана жагымдуу нерсени да таптым. Бул адамдын өзүнүн Кудай берген бүт өмүрүндө күн астында кылган баардык эмгегинен ыракат алуусу, жеп ичүүсү, анткени бул анын өлүшү. Эгерде кайсы бир адамга Кудай байлык жана мүлк берсе, жана ага аларды пайдаланууга бийлик берсе, өз үлүшүн алса, эмгегинин үзүрүн көрсө, анда бул Кудайдын белеги. Ал өз жашоосунун кыскалыгы жөнүндө көп ойлонбойт. Анткени Кудай анын жүрөгүн кубанычка толтурган.